Жогорку кеңеште ушул тапта Бишкек жылуулук электр борборундағы авариялык кырдаалдын себебин иликтөө боюнча депутаттык убактылуу комиссиясынын жыйыны өтүп жатат. Жыйынга мурдагы экономика министри Темир Сарыев катышып, Жогорку кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаевдин суроосуна Темир Сарыев күнөөлүүдөй болуп жооп бере албай жатып, Мыктыбек Абдылдаевдин Кытай тарап 386 миллион АКШ долларын Инексим банкы аркылуу акчаны накта которгонбу же товар иретиминде өдеген суроосуна Темир Сарыев билишиме караганда тетиктер ошол жакта калып атты да, калгандары бул жакта калып атты да деп жаш балача мукактанды. Эске сала кетсек, Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Сяо Цинхуа биздин мамлекеттин Кытайга болгон карызын эскертип, ал маселе боюнча билдирүү кылды. Элчи Кытай жеңилдетилген насыяларды берген. Биз билебиз, ал насыядан Кыргызстан пайда көрдү. Алынган насыяны кечүү макулдашуу менен гана болушу мүмкүн. Бирок Кытай тарап бул маселени карабайт. Алган акчаны кандай иштеттиңер, ал силердин ишиңер деген. Албетте, карызга берген акчаларды ким эле кече койсун. Элчи айткандай, Кытайдан алынган насыялардын пайдасы жалпы Кыргызстанга анчалык жарык чача албады. Карыздарын кечип жүргөн бийлик көнүп калганбы, Кытай бийлигинде алдап көрөлү деп попытка кылып көрдү окшойт. Демек, чындык чыга келсе, күнөөлүүлөрдүн катарын Тышкы иштер министри катары да толуктап, Темир Сарыевдин башы кылтыйды. Чындык чыга келсе, демек президент боломун деп чапчынган Темир Сарыев дагы камакка алына тургандыгы билинип калды. Жылытуу мезгили аяктары менен Бишкек шаарынын айрым жерлеринде ысык суу боюнча көйгөй жаралып жатат. Бул маселеге байланыштуу депутат Дастанбек Бекешев эл Бишкек ТЭЦ-инде дагы авария болгонбу деп шектенип жатканын айтып чыкты. Буга чейин Бишкек жылуулук түйүндөрү ишканасы жайкы режимге өтүүдө ысык суу боюнча маселе жаралышы мүмкүндүгү маалым кылган. Бирок шаар тургундары муну ТЭЦ-тен көрүшүүдө. Натыйжада кайра эле 386 миллион доллар кайда жумшалган деген баш оору козголду. Буга чейинки 600 доллардан турган кычкач ТЭЦ-тин консультанты 5 миллион доллар алган маалыматтын алдында суу кечпей калды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Өмүрбек Бабановго бийликти басып алууга даярдык көрүү жана массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Маалыматта Канатбек Исаев менен кошо кармалган 3 адам президенттикке талапкерлигин койгон Бабановдун тарапкерлери менен бирге бийликти күч менен басып алууга даярданышканы айтылат. Азыр бул иш боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Бул Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабановго карата козголгон экинчи кылмыш иши. Башкы прокуратура 4 ноябрда Бабановго карата кылмыш жаза кодексинин 297 статьясынын 1 бөлүгү конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, 299 статьясынын 1 бөлүгү улут аралык, расалык жана диний кастыкты козотуу боюнча иш козгоп, материалдарды УКМКга өткөрүп берген. Учурда Бабанов чет өлкөдө баш калкалап жүрөт. Өз калоосу менен депутаттык мандатын тапшырып, саясаттан кеткенин жарыялаган. Бирок бийлик менен жарашууга болгон бул аракетинен дагы майнап чыкпай, биротоло саясатка кайтып келгис болуп тапталганы калды. Юстиция министри Уран Ахмедов кызматтан кетүү боюнча арызын жазды. Мындай маалыматты аталган министрликтин басма сөз кызматы тараткан. Ал кызматтан кетүү боюнча арызды өз каалоосу менен жазганын. Ал эми министр бул маселе Сапар Исаков менен макулдашылганын айткан. Эске сала кетсек, Ахмедов Жогорку кеңеш депутаттары тарабынан көп сындарды угуп келген. Бир топ депутаттар анын кызматтан кетишин талап кылышкан. Ал бул кызматка өткөн жылдын ноябрь айында келген болчу. Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушев кечээ катуу жарылды. Өкмөттү баштан аяк сындап, олтурууга укугу калбай калды. Бизге иштей турган өкмөт керек деген сөз менен учурдагы абалдын ток этерин айтты. Ал Сапар Исаковду моралдык, саясий жактан да банкрот деп атады. Орун басарларын болсо бири сурак берип жүрсө, бирине кылыгы үчүн чет өлкөдөн нота келгенин билдирди. Сурак берип жаткан орун басары Аскарбек Шадиев экенин коомчулук айттырбай эле түшүндү. Чет өлкөгө барып, оюн салган үчүн кайсыл вице-премьерге нота келгени табышмак бойдон калды. Өткөн аптада эле Исаковдун орун басары Дайыр Кенекеев Казакстанга барып бөдөнөнүн сүтүнөн серпетип, оюн салганы маалымат каражаттарына чыккан. Элдин баары нота Кенекеевке келген болушу керек деп божомолдоодо. Кенекеевдин азыркыдай деңгээлге көтөрүлүшүнө жердеши Равшан Жээнбековдун салымы чоң болгонун вице-премьер танабы. Равшан өзүнүн жердеши иниси, өзү тарбиялаган шакирти жинди сууга жакын экенине карабай, оюнкарак жигитти тарбиялаганын жашырбаса керек. Бүгүн 2 апрелде Жогорку кеңеште бюджет жана финансы боюнча комитетте 2015-2017 жылдары объектилерди куруу иштеринин
капиталдык оңдоонун, ошондой эле калкты таза суу менен камсыздоо боюнча иштердин аткарылышынын абалы каралды. Жыйындын жүрүшүндө КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров вице-премьер-министр Дайыр Кенекеевке кайрылып, өлкө аймагында канча айылдын окуучулары чатырда окуп жатканын сурады. Кенекеев так санын айта алган жок. Өзгөчө кырдаалдар режими жаралганда гана окуучулардын чатырда окуусуна туура келип жатат. Азыр 3 айылдын окуучулары чатырда окуп жатат болушу керек. Бирок биз сентябрь айына чейин чатырда жана үйдө окуп жаткан окуучуларга мектеп салып беребиз. Авариялык абалда турган мектептердин баарын тизмеге киргизгенбиз, деди Кенекеев. Өткөн жылы курулган жолдор жазында кайра бузулуп жатат. Мындай абал Ордо калаада эле эмес, бүткүл өлкө аймагында кездешет. Бул тууралуу депутат Сайдулла Нышанов бюджет жана финансы боюнча комитеттин кезектеги жыйынында билдирди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы шилтеме берди. Мындан 40 жыл мурда салынган жолдор ушул кезге чейин сакталып келет. Ал эми былтыр курулган жолдор быйыл кайра бузулууда. Ушул кантип болсун? Мамлекеттин каражаты бекер чачылып жатат. Тийиштүү чараларды көрүшү керек, деди депутат. Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев өкмөт бул маселе боюнча иштеп жатканын билдирди. Буга чейин төшөлгөн асфальттын сапатын текшере турган лаборатория жок экен. Азыр көчүп жүрүүчү жаңы жабдуулар сатылып алынды, дейт ал. Ал эми транспорт жана жол министри Жамшитбек Калилов курулган жолдорду кабыл алуу боюнча жаңы жобо иштелип чыкканын кошумчалады. Жобого ылайык транспорт жана жол министрлиги курулган жолдорду кабыл алууга катышпайт, деди ал. Албетте, ил бир секирикти мыкты өздөштүргөн депутат Сайдулла Нышановдун бул секиригин мыкты деп айтпай кеткенге болбойт. Мунуңузга 5, Сайдулла мырза. Бишкек шаардык мэриясы каттамга чыкпай койгон кичи автобустар тууралуу билдирүү таратты. Жүргүнчү ташуу кызматын көргөзгөн фирмалар жана айдоочулар 1 апрелде күчүнө кирген жүргүнчү отурган отургучтарды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамына каршы чыгышууда. Мыйзамга ылайык ар бир отургучту камсыздандырууга жылына 136 сом 60 тыйын төлөнүшү керек. Бул мыйзам жол кырсыгына кабылган кичи автобустардын ичиндеги жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун сактоо жана кырсык болгондон кийинки компенсация төлөө максатында кабыл алынган. Ошондуктан мэрия айдоочулардын жана фирма кожоюндарынын бир дагы талабына көнбөйт деп билдирет Бишкек шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы. Учурда Бишкекте 40 жүргүнчү ташуучу фирма кызмат көргөзөт. 120 маршруттук каттам бар. Bir күндө 2700 кичи автобус жумушка чыгат. Көпчүлүгү камсыздандырылган эмес. Өлкөдө мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздукту көзөмөлдөгөн инспекция бар. Расында бир канча жылдан бери ошол ветеринардык инспекцияны атасынан калган менчигиндей ары калчап бери калчаган Калысбек Жумаканов деген адам жетектеп келет. Кыргыздар көбүнчө мал киндиктүү эл болгондуктан бул инспекция аба менен сууда эле керек болчу. Бирок керекке жарай турган мекемени мээримсиз башкаруучулар башкарарын көпчүлүк аңдай бербейт. Дегенибиз дал ушул биз сөз кылып жаткан Жумаканов жумуш аткарбай эле жымыңдап өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деп иштеп жүрө. Дегенибиз тармактын ишин илгерилетмек түгүл, иреңдетип жатканын айтпай кое албайбыз. Дагы деле өлкөдөн экспорттолгон эч нерсе жок отурат. Айланып келип эле акчага шылтаган вет инспекциясынын жетекчиси Жумаканов өзү ветеринария тармагы боюнча адис болгону менен иреттүү иш алып барбай жатканын сокур көрүп, дүлөй укканы калды. Дал ушул евро биримдикке чейин экспорттолуп жүргөн эт сүттөр эми өтпөй жатканы өкүндүрөт. Ананчы орун басары бир учурда чуу менен кеткен Мурат Абдыраев экөө аймактардагы вет инспекциясынын жетекчилигине дайындоо үчүн жылкы сойдуруп өз билгендерин кылып жатса, иш кайдан жылат? Өлкөдөгү мал жандыктарды идентификациялоо боюнча ашмалтайды. Рэп-1 вакцинациясы боюнча жең ичиндеги соодаларды кийинчерээк толугу менен айтабыз. Мамлекеттик дума депутаты Максим Иванов эмгек мигранттарына маалыматы камтылган электрондук билеттерди тагууну сунуштады. Бул аталган тармактагы көзөмөлдүн эффективдүүлүгүн арттырат. Расмий статистика боюнча 2017 жылы Орусиянын ички иштер министрлиги 136 укук бузууларды аныктаган. Чөнтөккө толтура кагаз документтерди салып жүргөнчө, анын баарын электрондоштуруу сунушталууда. Ким аны колуна таккысы келбесе, чөнтөгүнө салып жүрсүн. Бул эмгек мигранттарынын жашоосун жеңилдетет деп жазды депутат Facebook'ка. Иванов федералдык миграция кызматынын текшерүүлөрү ыңгайлуу болуп каларын белгиледи. Мигранттарга билерик тагууну 5 жыл мурун коомдук палатада дагы сунушташкан. Анда спутник аркылуу көзөмөл жүргүзүү жана иш берүүчүлөрдүн кара тизмесин түзүү каралган. Чиновниктердин пикиринде легалсыз миграция маселесин чечүүдө орус мыйзамдары алсыздык кылууда.